Канча десем 10 грамм дейт да. Анан кайра өзүнө канча дегенде өзүгө күлкүлүү болуп кетет себеби Assalomu alaykum Tamara эже. Кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Аллага шүгүр, манайым жакшы. Ага эжеге өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Айдарова Тамара Турсуналиевна. Барболго келгениме 1,5 жылдын жүзү болду. Бир жылдан бери кондитер цехинде цех жетекчи болуп эмгектенип келем. Эң сонун. Мен сизден эң алгач эле ушул нерсени сурагым келди. Барбол сиз үчүн эмне? Футбол мен үчүн биринчи орунда үй бүлөм, экинчи орунда ушул барболду өсүү жолунда келе жатканына байланыштуу мен өзүмдү салымын кошом деген максатта иштеп атам. Барболдун келечеги кең болуш үчүн мен өзүмдүн болгон эмгегимди аябайм эч качан. Ата мекендик өндүрүш өзүбүздөн чыгып атканда ушунчалык кубангамын. Келгенимде дагы жүрөгүмдөн кабыл алганмын да былайча айткандачы. Анан мен ар дайым эле барбол боюнча кичинеден ыр жазып келем. Ушул боюнча окуп берсем болобу? Барболдун келечеги кең болсун, эң кыйын брендтерге тең болсун. Кыргызым тамшанып жей турган барболдун шириндиги көп болсун. Арман болуп диплому жок көп жүргөн, ишин таппай ар тарапта көп жүргөн, окутуп өркүндөтүп өстүргөн барболдун ушул жерин баалаймын. Барболдун бар болгону кандай жакшы, элимдин жүрөгүнөн түнөк тапчы, мигрант деп алыстарда алыстабай, өз жериңде сонун болуп акча тапчы. Жетекчи болуу бул жөн гана көзөмөл эмес. Албетте жетекчи болуу дагы бир өзүнчө бир кыйын. Жетекчи болуу сиз үчүн бул эмнени билдирет? Жетекчи болуу бул өзгөчөлүктөрү бар. Канча кызматкер болсо ошончо кызматкердин характерлери менен табышы билиш керек. Кызматкерлердин ой пикирин уга билиш керек. Андан сырткары соода бөлүмүнөн келген заявкаларды убагында чыгарууга пландарды түзүш керек. Ошондой өзгөчөлүктөрү бар. Бизге келген кызматкерди жумшак мамиледе өзүбүздүн билген бардык технология стандарттарын үйрөткөнгө аракет кылабыз. Үйрөткүчтөрдүн жардамы менен, бригадирлердин жардамы менен бири бирибизди ынтымакты бекемдеш үчүн өзүбүздүн кыргыз элибизде ушундай ата мекендик өндүрүштү өркүндөтүү үчүн бири бирибизге ынтымакты бекемдеш үчүн аракет кылып атабыз. Сонун. Жумушчулар менен болгон кандай кызыктуу учурлар болду эле? Кызыктуу окуялар же болбосо жумуш учурунда? Мындай учур болгон. Гүлнара деген эже Тамарамга сырьё жетпей калды деген да. Анан канча жетпейт десем 10 грамм un жетпей калды деген да. Канча десем 10 грамм дейт да. Анан кайра өзүнө канча дегенде өзүгө күлкүлүү болуп кетет себеби граммына ушунчалык 10 грамм. 10 грамм дагы жетпей калган учурлар болуп калган да. Ошондо күлкүлүү болгон. 10 грамм жетпей калса дагы Серьезный кабыл алганбыз себеби биринчи күлкүлүү болгон. Бирок граммдарга чейин эсептелет да ошону рахмат айткам ушундачы бирок молодец 10 граммга чейин эсептеп атканынчы так аткарган үчүн. Кондитер бир цехинде иштеген, акча үчүн ар тарапка кетпеген, барболдун эң күчтүү жумушчулар айткан ишти аткарып коп деген. Ынтымакты бекемдеп биригели, капа болсок урушуп кейбейли, чын жүрөктөн иштесек Аллахым ырыскыны төгүп берет кенен пейли. Эң сонун насааттары сизге чоң рахмат. Эми биздин маегибиз соңуна чыгып баратат. Жыйын токтоочу сөзүңүздү айтып койсоңуз болот. Ал эми Кыргызстаныма, кыргыз элиме, жалпы эл журтума кайрылат элем. Ушул жерде өндүрүлгөн ата мекендик өндүрүштү колдойлу. Айыма ушундай ойноп күлүп өзүбүздүн өлкөбүздө ушундай фабрикалар көбөйүшүн каалайм. Барбол өнүп өсүп келечеги кең болсун. КМШга жеткен эң алдыңкы фабрикалардан бири болсун демекчимин.